Негизи бир максаттуу үй бүлөдө кандай абуралар болот? Бир максаттуу үй бүлө негизи үй бүлөнүн курулушу дагы бул кайсыл адамдар үй бүлөдө жакшы турмуш курушат десек, бекем үй бүлөнү кура алышат деген суроону кое турган болсок, эң биринчи бул бири бирине окшош адамдар дейт да. Бири бирине окшош адамдар гана адам качан бактылуу болот, качан өз адамын тапканда гана да. Ошол максатташ адамды табыш керек да. Экөөнүн максаты ойлору бир, чөйрөсү бир, ой жүгүртүүлөрү, кыскасы бүт баардык жактары канчалык окшош болсо, үй бүлөдө аял менен күйөөсү экөө бири бирине окшош боло турган болсо, баягы жүргөн тармактары, чөйрөлөрү окшош боло турган болсо, үй бүлөдө ошончолук жашап кетүү жеңил болот да. Бекем кармоо. Себеби бул жерде ортодо карама каршылык болбойт да. Максатты бир койду. Демек көбүнчө бүгүнкү күндө ажырашуулар көп эмнеден келип чыгат үй бүлөдө? Ошол экөөсүнүн максаты эки башка, же болбосо экөөсүнүн жүргөн багыты эки башка да, баягы тармактары башка болуп калат. Мисалы үчүн бирөөсү баягы тигүү тармагында жүргөн болсо, бирөөсү дагы бизнес тармагында жүрөт. Бирөөсү дыйканчылык менен жүргөн болсо, бирөөсү бизнес менен жүрөт. Мисалы үчүн же өзүн өнүктүрүп жүрөт. Көбүнчө дагы бирөө кээде аял киши өзүн өнүктүрөт дагы, эркек киши өзүн өнүктүрбөй, ушундай баягы эки максат, бирөө алдын кетип, бирөө артта калып калгандыктан дагы ажырашуулар келип пайда болот да. Ошон үчүн эң биринчи баягы тандоого келгенде, эң биринчи бактылуу болуш үчүн адам туура тандоо жасаш керек да. Аял дагы, эркек дагы туура тандоо жасаш керек. Көбүнчөсү ажырашкан үй бүлөлөр кийин айтат да, эмнеге силер ажырашып кеттиңер десек, көрсө мен туура эмес тандап алган экенмин, өз адамымды тандабай калган экенмин деп айтышат да. Ошон үчүн канчалык көп окшош болсо, бир мындай аңгемеде келет да, илегелик менен карга экөө чогуу жүргөн экен да. Экөө чогуу жүргөн экен, бул эки башка баягы жаныбар эмне үчүн экөө чогуу жүрүп калды деп жакыныраак барып көрсө, экөөнүн тең буту сынган экен да. Экөө чогуу жүргөн экен. Карганында. Ооба. Анан дагы ушундай бир кызык окуя болду. Айылда жүрөм да, анан айылда ушул бир майрам болуп калды. Майрамда жүрсөм, баягы бир кыздар жаш кезинен бири бири менен курбу болуп жүрүшкөн эмес да. Анан кийин эле карасам, баардыгы чогуу болуп калыштыр да. Эмнеге булар чогуу болуп калды деп ойлондум да. Анан сүрүштүрсөм, баардыгы баягы кезде турмуштан ажырашкан экен да. Буларды эмне бириктирди деп ойлосом, буларды ошол окшоштук бириктирип атат да. Адамды көбүнчө ошол окшоштук бириктирет. Жалгыздар түшүнө алат. Жалгыздарды түшүнөт болуп, бири бири менен чогулуп калышкан экен да.